үйдө жатам да, короче, жатам. Не кылса болот, квартира толуп турат да. Не кылсам болот деп ойлоп жатып, анан кийин шашылып корон жыйнап алып, кичинекей мангал таап атпаймынбы? Корон жыйнап алып, бир хозяиндин квартирасын жыйнап алып, мангал таап, анан ошол мангал оюма вообще кетпей койду. Анан кийин ойлоп атам, карантин, шашлыччылар бүтүп барат, жабык дедим да. Конкуренция жок. Азыр, короче, мен Инстаграмда таргет кетирсем эле киши толтуруп алып дедим да. Анан кийин 1300-1400гө окорочка алып келдим. Окорочканы алып туруп маринадка кылып койдум. Туз анандай кичинекей нерселер мененчи. Өзүм таргет спускать эткенди үчүн да, Инстаграмда. Таргет спускать этип уктап калып турдум да. Бир малай, бир звонок келип атпайбы. Здравствуйте, можно шашлык заказать деп. Мен унутуп калдым, что доставка шашлыкка чыккан дейчи. Анан какой шашлык деп туруп уйкудан оонуп аткам мындай. Мындай эстегенче убакыт өтүп кетти. Анан эстедим. Я же бизнес открыл. Анан кийин давайте только окорочка ал дедим да. Только окорочка ал дедим. Хорошо, давайте 8 порция шашлык окорочка dedi. Жазадым. Ошол эле 1300 сразу 4500 айландым да.